Анда эмесе дагы видеобузду улантабыз. Демек биз финанстык каржы пирамидалар жөнүндө сүйлөшүүбүздү улантмакчыбыз. Эми кийинки проектти көрүп кетели. Кийинки проект бизде Cashberry аттуу проектси. Кимдир угуп калдыңыздар, кимдирге жок, бирок телевизорлордон массалык маалымат каражаттардан аябай катуу реклама жасашкан. Дагы кийинки каржы пирамидалардын бирден бир көрсөткүчтөрүнүн бири ушундай болушу мүмкүн. Активдүү көп жакта ал проектти катуу реклама жасашы мүмкүн. Эгерде ошол жетекчиси ошондой туура көрсө, анан ар кандай ырчылар, ар кандай шоу бизнестин атактуу адамдарын чакырып, ошолорго кандайдыр бир акча бериппи же болбосо кандай бир деңгээлде сүйлөшүп алып, балким бизнестен бир доля берем деп, ал эми бирок шоу бизнестин адамдары чынын айтканда финансылык пирамидалар темасында, финансылык сабаттуулук темасында, көпчүлүк учурда бизнес, шоу бизнес бул башка да, бизнес жана маркетинг темасында сабаты төмөн болот. Көбүнчө бар эмес, бирок көпчүлүгү ошондой да. Себеби туура түшүнүш керек, алардын темасы башка, бизнес тема бул башка тема да. Ошол себептен алар дагы алданып калышы мүмкүн, билбей. Ошентип көптөгөн ырчылар, мисалы үчүн Cashberry'ни мактап ырдашты, адашпаса азыр эстей албайм, бирок Россиянын атактуу ырчылары ырдашты, Cashberry деп аябай макташты. Көптөгөн адамдар акчаларын салышты, ыйлаган бойдон калып кетишти. Cashberry жабылды. Анан дагы бир көрсөткүчтөрдүн бири, ал каржы пирамидалары кантип жабылат. Кокуй мына бизди ушинтип жаап коюшту, биз жакшы иштеп атсак, бизге иштегенге мүмкүнчүлүк бербейди, бизди текшере баштады деп. Чынында ал жакта көптөгөн адамдар акчамды кайра кайтарып бер деп кайрылып аткандарын, заявление кайрылып аткандарын, же болбосо чындап бул каржы пирамидасы экендигине күмөн саноо болуп, текшерүүлөр жасаш керек болуп калгандыгын айтпайт алар. Биз күнөөлүү эмеспиз, биз апапакайбыз, могул органдар бизге иш бербей атат, булар жаман, көрө албайт же нормальный компания иштетпейт жана башка деп элге жаман кылып өздөрүн ак кылып көрсөтүшөт. Анан бизди жаап койду, биз эмесе иштейт элек, бизди жаппаса биз дагы да иштеп аткан болот элек, эмесе сиздер дагы деле байып кетмек делеңиздер, ошого каршылык көрсөтүп, мына сиздерди байып кетпесин деп жаап атат деген сыяктуу сөздөрдү айтат. Cashberry дал ушундай болду, бирок Cashberry да жакшы. Мен уже мындай каржы пирамидаларына көп мени чакырбай деле калышты окшойт, билип калып, же болбосо чакырса да барбай, мен аны көрбөй калдым. Ошондой учурлар акыркы убакта көп болуп атат. Мен бетпен бет көбү менен сүйлөшпөйдүм. Бирок Cashberry жабылды. Кандай капалуу окуялар болду билбейт экен, бирок бул боюнча YouTube'дан көрсөңүздөр болот, изилдөө бар. Аябай көп адамдар квартирасын сатып акча киргизгендер болду, ошентип эч нерсеси жок калгандар болду. Квестрада да ошол окуялар болгон. Бирок мен өз кулагым менен укпадым, бирок ушундай болду деп элдерден уккам да. Кийинки нерсе бул идиш аяк төшөктөр үй буюмдары. Мына жакында эле үй буюмдарын камады, бирок тилекке каршы аны камабай койду, чыгарышты окшойт, келишип алышты окшойт акчага. Бирок менин жеке көз карашым, андай адамдарды камаш керек. Ошондо гана кийинки ачам деген ишкерлер ошону ойлоп ачпай коюшат. Жок дегенде буга мисалы үчүн 100 ишкер ачкан ордуна 10 ишкер ачып калат да, азыраак болуп калат ачкандар. Ошол себептен андай адамдарды камаш керек. Бул дагы каржы пирамидасы. Кандайча түшүндүрүп берейин. Мисалы үчүн идиш аяктан баштайлы. Идиш аяктын учурунда биз уккан окуялардын бири ыйлап голосу жөнөткөндөрүн көрдүк WhatsApp чатта. Бизге WhatsApp чатта биздин группаларга тынбай тарашат эле. Ай, могул жерде кошумча тез эле иштеп койсоң болот, бул сенин бизнесиңе тоскоол келтирбейт деп. Ошентип эле 300 сом эле болгон, 300 сом салып коесуң. Ал утулуп койсоң эмне, ал чоң акча деле эмес деп ошентип айтышат эле. Ооба, 300 сом чоң акча эмес. Бирок ал жерде бир касса менен бүтпөйт да, экинчи кассасы бар. 2000, 3000. Анан дагы акча көйгөндө дагы салышат. Ошентип анан сумма көбөй баштайт. 200 сомдон, 300 сомдон башталат. Эми бул жердин идеясын эмнеси жаман. Идеясы бул жерде жаман жери 300 сомдон салдык, убада бизге берди, Кудай буйрса 3000 сомдук идиш беребиз. Эртең 15 киши 300 сомдон салганда. Ошол батыраак келиш үчүн келгиле, жөн отурбай барыбыз адам чакыралы, актив кылдыралы, адамдарды 300 сомдон салдыралы дейт. Эми бир адам 3000 сомдук идиш алыш үчүн 10 же 15 адам 300 сомдон акча салыш керек. 10 эмес, бул жерде 12 же 15 болушу мүмкүн. 10 болуп калса 3000 ровно болуп калат, компанияга өзүнө эч нерсе калбагат. Ошон үчүн албетте 3500 болуш үчүнбү же иш кылса 10дон көп адам салыш керек. Же 12 адам, же 15 адам. Эми мисалы үчүн айталы, биз 15 адам деп коелу. 15 адам. Бир адам 3000 сомдук идиш алыш үчүн 15 адам 300 сом берип, колуна эч нерсе албай, убада алган бойдон кала бериш керек. Ошондо бир адам 3000 сомдук идиш алат. Эми 100гө көбөйтөбүз. 15 100гө көбөйтөбүз. 15 100гө көбөйтсөк бул 1500. 100 киши 3000 сомдук идиш алыш үчүн 1500 киши берген бойдон кур калыш керек. Ал эми 1000 киши алыш үчүн
1500'de 10'a көтөрөбүз. 15.000 киши 300 сом берген бойдон кур калыш керек. Ал эми 10.000 киши алыш үчүн 150.000 киши акчасын берген бойдон кур калыш керек. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген баары тең эле ал идиш аякка каттала бербейт, туура, мага ошондор катталбайт. Сизге окшогон мына ушул видеону көрүп, же болбосо көрбөй эле мындай нерселерге мен ишенбейм дегендер толтура. Мен андай нерсеге убактым да жок, өзүң оюнуңду ойной бер, мен оюн ойнобойм дегендер толтура. Барып бошолорго келе баштайт. Жанагы кичине бир айтса эле кызыгып кете бергендер биринчи болуп барат, анан кийин колкуй бирөө акча чыгып атты деген ишенип дагы кимдир бирөө барат. Алардын саны барып азая баштайт да. Баары мисалы үчүн Кыргызстанда 5 миллион адам жашап атса, Кыргызстанда калган жер өлкөдө болсо 5 миллиондун баары тең эч убакта идиш аякка жазылбайт да. Анын өзүнүн бир базары бар да, бир чектелүү деңгээлдечи. Ошондой нерселерге кызыккан, ошондой нерселерге катышкан кимдирбөө андай нерсеге катышкысы да келбейт, аралашкысы да келбейт. Ошондойлорго келгенде, ошондойго келип такалып калганда эмне болот? Уже адам катталбай баштайт. Ошондо эмне болот? Ошондо артындагылар күйө баштайт. Бизди мисалы үчүн тармактык маркетинг бизнесинде мисалы үчүн адамдар келди, өзү үчүн продукция алды, акчаны берди, бирок ошондойго келип такала баштаганда, мисалы үчүн адамдар көбү катталып, уже каттала турган адамдар азая баштаганда, кызыгып каттала турган, келип мен бизнес кылам деген адам күйбөйт да. Эгерде жасап көрүп колунан келбей калса, же каттаган адам таппай калса, кокус. Так биздики бир Кыргызстан эмес, билесиздер да. Биздики 44 мамлекет, мисалы үчүн кокус Кыргызстанда адам каттаган адам калбай калса, сиз орусча көпчүлүгүңүздөр түшүнөсүздөр, билесиздер. Орус тил. Мен мисалы үчүн өзүм азыртан эле келечекте уже чоң базарга чыгайын деп орус тилдүү базар менен иштеп атам. Түрк тилдүү базар менен иштеген жатам. Кудай буйрса чет англис тилдүү базар менен иштеген жатам. Себеби ал 5 миллион эл эмес, чоң базар да. Албетте мен чоң базарда конкуренцияда иштейин деп өзүмө ошондой планка коюп атам. Идиш аяктан андай нерсе жок. Келип такалып калды, такалганда эмне болот? Артында келгендер акчасын берген бойдон күтүп отура берет. Андан кийин өзгөчө ал жерде 3000 сом алганда баары эле өзүн албайт да. Ал жерде да экинчи касса бар. Мен эми чукуп көрбөдүм, бирок божомолдук айтып атам, ошондой болуш керек. Себеби мындай проекттердин көбүндө ошондой да. Салганда ал 3000 сом көргөндөн кийин эми 1000 сом салып бул жака кылсаң сен уже 3000 сом эмес, 15000 сом же 10000 сом аласың деп ошол жака кызыктырышат. Ошол жеринде анан проблема бар да. Ошол жерде 1000 сом же 2000 сом салып, анан кийин акчасын көбөйтө албай калган, адам таппай калган адамда эртең ушул компания күнөөлүү депчи, ушул мени чакырган адам күнөөлүү деп анан органдарга анан жаза баштайт. Жазганда анан ызы чуу башталат. Ошол ызы чуунун айынан бир келин, балдары бар. Кайненеси бар, кайненесинин үйүндө кайненеси менен бирге жашаган келин экен эле. Айла жок түрмөгө отурду. Ошончо адамдар заявление жазып, мошенник деп отурду. Ошону ачкан киши отурган жок. Көрдүңүздөр, кээде ушундай да болуп калат. Ошон үчүн мындай нерсеге аралаша көрбөңүздөр. Кантип аралашып кетип, кантип эртең адамдарды 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом, 5000 сом, 10000 сомго күйдүргөнүңүздү билбей каласыз. Анан кийин сизге адамдар келип заявление жаза баштайт. Же болбосо сиз ал жерде катышыңыз жок, болгону сиз сабак өтүп аттыңыз, элге көрүнүктүү сиз болуп аттыңыз, көптөр акча таппадыңыз, кимдир бирөө айталы 50.000, 100.000 акча таап чыгып кетет, көрүнбөй, сиз адамдар сизге асыла баштайт. Себеби сиз маалымат бергенсиз да. Ошол себептен ошондой нерселерге жолой көрбөңүз. Кийинки проект бул мисалы үчүн үй буюмдарда. Үй буюмдарында жакшы ошону ачкан кишини соттогон аракет кылышты. Мындай аракеттер боло бериш керек. Эмнеге дегенде мындай мыйзамсыз иштер жасаган адамдар камалыш керек. Мыйзамсыз дегенибиз эмнеге? Жана биз айтып кеткендей, эртең 200 сом болбойт да, 1000 сомдук болгондо мисалы үчүн 150.000 киши деп атабыз. 150.000 киши айталы 1000 сомдук болсо, 1000 сом берген бойдон эч нерсе колуна албай калып кетиш керек болот. 10.000 киши өзүнүн 3000 сом болобу, же 20.000 сом болобу, же 15.000 сомун алыш үчүн. Көрдүңүз, кеп суммада эмес, бирок ошончо адам 150.000 кишини деле табыш бар, өзүңүздөр элестетиңиздер. Ал эми 100.000 киши өзүнүн идиш аягын, же болбосо үй буюмдарын белек алыш үчүн, же болбосо акча табыш үчүн ал жерде 1,5 миллион киши ошол акчаны берген бойдон мындай бойдон калып кетиш керек. Оозун тиштеген бойдон калып кетиш керек болот. Алар өзүнө адам тапкыча ошондой убадан уккан бойдон отурушат. Убадан уккан бойдон аракет кылышат, таппай, табышпайт. Биздин учурда алар адам таппаса макул, мен колуман келбейт экен, что-то жасай албайт экен деп өзү үчүн продукция алып жүрө берет. Ал өзүн жоготтум деп элестетпейт, андай жоготтум деп сезбейт да. Убакыт жоготтум деп сезиши мүмкүн, бирок мен убакыт жоготтум, ушуларга ушу сотко деп кайрылбайт да эч ким, туура билесиздер да. Сотко кайрылса деле бул күлкүлүү нерсе да. Сотко кайрылган учурда деле макул, любой бизнес ачып көрүңүз. Мен канча бизнестерди ачтым, канчасына мен 1 жыл, жарым жыл, 8 ай, 9 ай кетирдим, жаптым. Бир тыйын пайда көрбөй. Бизнес үчүн бул нормалдуу көрүнүш да. Ошон үчүн бул нормалдуу көрүнүш. Кимдир бирөө убактысын кетирип, бирок иши жакшы болбой калса,
Бул бизнес. Биз реалдуу бизнеске чакырып атабыз. Биз оюнга чакырып аткан жокпуз, Биз башында эле айтабыз, бул бизнес менет кылыш керек деп айтабыз. Сабактарда да айтабыз. Менет кылып отуруп жеткенбиз. Силер дагы менет кылып отуруп жетесиңер дейбиз. Биз ай окуй тигиден эле 500 сомдук алып келе койсоң, эч нерсе сатпайсың, андан кийин эч нерсе сатыштын кереги жок дебейбиз биз. Реально бизде адамдар продукцияны алат өзү үчүн, анан ошодон акча түшөт дейбиз. Ай окуй бир эле жолу 500-300 сом берип койсоң болду, сен 3000 сом аласың дебейбиз биз. Биз бул ай сайын сууда болуп турса гана сизге ай сайын киреше түшүп турат. Бул келечекте көп жылдар бою сизге киреше алып келчү бизнес. Бирок буның үчүн менет кылыш керек деп айтабыз, Көрдүңүз. Ошол себептен бул эки башка принцип болуп атат да. Ошол себептен биздин учурда эгерде кокус кимдир бирөө нааразы болуп калса, андай учурларды мен өтө аз көрөм, бирок убактысына нааразы болгондор болот. Эми ал любой бизнесте биз убактыбызга нааразы болобуз. Эгерде түшүнө билбесек. Түшүнө билсек, макул, мен ошол жерде сабак алдым да. Эми мен кийинки бизнесим Кудай буйрса жакшы болот деген үмүт менен жакшы ойдо калса болот. Же болбосо ар кимди күнөөлөсө болот. Ай мен ушунча убактымды ушул бизнеске же ушул компанияга кетирдим, бердим, мен ийгиликке так эле жете албадым. А могул компанияда мен бат эле жеттим дегендер бар. Көрүп атабыз. Хайп нерсени. Хайп. Бизнес кылган адамдар келет, 5000 сом же 10 000 сомдук продукция алат. Аларга ал продукцияны андай баада кереги жок, андай суммада алат. Кийин албайт. Өмүрүндө бир жолу же бир жылда бир жолу алып коет. Бир жылда бир ошол адам соода алган үчүн ошол адам соодасынан бир жылда бир акча түшөт. Ошону окуй мен бат акча таптым дегендер болот, андайларды көрүп атабыз. А тиякта ай сайын адамдар алыш керек. Ай сайын болот, ишин жуйт, башын жуйт туура эле. Бул эми башка сөзгө кирип кеттик, бирок негизинен ушундай учурда ошондой нааразычылыктар болот. Бирок алар необоснованный нааразычылыктар. Бул адам өзү бир нерсени түшүнбөй атат. Эртең хайп бүткөндө ошону түшүнөт дагы. Анан ошондо бекерден бекер нааразы болгонун түшүнөт. Мен бекерден бекер эле жалган жала коюпмун деп. Финансылык пирамиданын учурунда бул өмүр бою нааразычылык кылса боло турган нерсе да. Эмнеге дегенде 300 сом же 500 сом же 1000 сом берди, колуна эч нерсе албады и адамдарды 300 сом киргиздире албады. Эмнеге ал 300 сом киргиздириш керек өзү? Эмне деп киргиздириш керек? Убада айтып. Адамдар алдагысы келбейт, көпчүлүгү. Ошон үчүн киргиздире албайт. Ошон үчүн ал келип бир этегине келип токтойт. Ошон үчүн ал проекттердин келечеги жок. Батир алуу боюнча дагы жана мен айтып кеттим, үй алуу боюнча ушундай проекттер чыккан көпчүлүгү. Дээрлик баардыгы жабылды, бирөөсү да жок азыр андай проекттердин. Бирок кийинки маалда жаңы ачылган проекттер бар, алар боюнча азыр сүйлөшүп кетебиз. Могул негизинен идиш аякты бүтүрүп алалы. Демек бизде кийинки идиш аяктар дедик, и төшөктөр боюнча да чыкты, Төшөктөрдө да ошол эле принцип. Ошол эле принцип соода болгон жок. Эч кандай адам 300 сомун берди, колуна эч нерсе алган жок, соода болгон жок. Бул мусулманчылык жактан караганда бул арам. Бирок соода болбосо дагы жогоруда бирөөгө берип койду акчаны. Биздин учурда адам 300 сом берди, колуна бир шампунь же паста же кир жуугуч порошок же болбосо бир ден соолукка пайдалуу бир нерсе алды же 1000 сом берди, алды колуна. Соода болду, адам бир нерсе сатып алды. Анан ошол соодадан бөлүштүрүп төлөп берип атат. Ал эми идиш аяк, үй буюмдары, төшөктөрдө соода болгон жок. Убада берди. Ошону бөлүштүрүп атат элге. 3000 сом мына сага деп. Бул эмне? Бул алдоо. Көрдүңүздөр, мошенник. Бул мусулманчылык жактан дагы соода болбой туруп адамдар акча берет. Ушул жалган, ушул аферизм, көрдүңүздөр. Так, ошон үчүн соода болбой туруп төлөсө, бул дагы күмөн. Бул боюнча чет өлкөгө саякаттар боюнча дагы проекттер бар. Чет өлкөгө саякатка $100 же $50 же $200 ай сайын төлөп салып турасың, анан 6 айда топтолот, анан чет өлкөгө чыгасың арзандатуу менен деп круиздер бар мисалы. Бул жерде да соода болгон жок. $100 берди, ал чет өлкөгө саякат алган жок, бирок жогору проценттер төлөп коет. Ушул жагынан арам болуп калат. Ушул жагынан бул күмөн нерсе. Муну ачык айкын жашыруун каржы пирамидасы деп айта албайм, далилдеш кыйын, бирок ошого окшоп калат. Ушул күмөн жактар бар. Кийинки нерсе, мен ушу иштеп аткан адамдар менен сураштырып териштиргенде, ал кийинки айда мисалы үчүн төлөй албай калсам да болот. Эмне кыласыңар, сен биз ал күйүп кетпеш үчүн биз өз жадыбыздан төлөп турабыз деген нерсени уктум. Көрдүңүздөр, ал күйүп кетпеш үчүн, чет өлкөдөн калып калбаш үчүн мен өзүм жанымдан төлөп турам, анан кийин берип коет деп. Бешөө тең, эгерде бешөө тең ошол $100 салбаса кандай болот? Киреше түшпөй калат. Демек 4 жасаса жана матрица окшоп атат. 4 жасап, бирөө жасабай калса $100 салдык. Кийинки айда дагы 3 салды, 2 салбай калды, $200 банкротпуз салдык. Ушинтип бизнес жасашат. Бул эмне? Акча салуу. Акча салуу болуп атат. Орто жолдо соода болуп аткан жок. Анан ошодон бизге киреше түштү деп кимдирге мактанат. Бул бирок жашыруун каржы пирамидасына көбүрөөк окшоп атат. Бул менин оюм, албетте мен сот эмесмин. Бирок мен ошол ушунча жылдык, көп жылдык тажрыйбам менен, көп жылдык бул теманы чукуп көрүп жүргөн адам катары, инсан катары, адис катары айтып атам. Каржы, жашыруун каржы пирамидасына көбүрөөк жакын болот да. Ошол себептен мен мындай проекттерди иштегенди туура көрө бербейм.
атак чечим өзүңүздүкү. Кийинки проектке кеттик эми анда. Кийинки проект бизде Crowd One жана New Millennium дегендер чыкты. Бул боюнча көп чукпай албадым, бирок булар дагы аябай катуу дүркүрөп, кокуй биякта ушунча миллионер болуп атат, мына ушунча жыл мен тармактык маркетингде иштедим, ушунча эле киреше тапчу элем, мен бул жакта миллиондор таап кеттим деп мактанышат. Тапканы туура ишенем. Тапкандар бар болуш керек. Анткени дегенде адамдар жөн эле акчаны көтөрүп келди. Келгенде дагы көбүнчө Crowd One'да билбейт экен канча акча салат, уже унутуп калдым. Билчү элем унутуп калдым, уже көп болду проект көргөнү. Ал жерде рекламанын негизинде акча табабыз дейт. Ой, рекламчиттер бизге ушундай заказ берет, анан ошол рекламанын түшкөн киришени силер менен бөлүшөбүз дейт. Ушундай идея, ушундай легенда. Чынында легенда. Анан ошодон бизге киреше түшөт дейт. Чынында ал рекламадан түшпөйт ал киреше. Ал краудфанд деген площадканы көбү билбейт, тааныбайт рекламодательдер. Ага караганда, мисалы үчүн Wildberriesке барып иштеген жакшы, мисалы үчүн ошол жерде реклама алган жакшы. Сен ал жака адамдар караганы ошол дүкөнгө киришет, краудфандга сен бир салганы кирдиңби, бир нерсе реклама кылганы кирдим деп сурашсаңыз көбү билбейт. Иши деле жок да. Чынында андай көрөрмандар көп эмес да. Ага караганда Google реально краудфанд ошо Google менен же Яндекс менен, же болбосо айта алам Yahoo менен конкурент болом жатат. Же болбосо Baidu Кытайда. Ошолор менен мен конкурент болом, мен да ошондой чоң деңгээлде иштейм деп атат да. Чынында бул легенда, чынында ал жакта акча, адамдар акча көтөрүп келген нерсе менен түшүп атат. Ошол себептен каржы пирамидасы. New Millennium да ошондой принцип. Негизинен толук изилдеген болчумун, аны мен бир жолу мында көрүп, бирөөгө айтып берген үчүн эсимде калбай калды. Бирок чукуп көрсөңүздөр, бул дагы каржы пирамидасы экенине көзүңүз жетет, өзүңүз карап көрүп. Так, эми кийинки проекттердин бири мына Финика. Финикада дагы мындай болду. Тармактык маркетинг компанияларында иштегендердин выставкасы болуп калды. Ал жака Финиканын тизменин көрүп калып, анан кийин биз каршы болдук, бир нече лидерлер. Финика болсо анда биз катышпайбыз. Себеби бул ачык айкын эле каржы пирамидасы. Каржы пирамида менен тармактык маркетинг бир жерде отурса, бул авторитетинин өлгөнү деп түшүндүрүп айттык. Уюштуруучулар билбейт экен, бул боюнча сабаты жок экен. Анан түшүндүрүп айтканда, анан кийин аларды четтетишти өздөрү. Түшүнүп эле макул, анда биз силерди түшүндүк, биз Финиканы жолотпойбуз деди. Финикадагылар, ладно, биз так эле силерге бизге силердин кереги жоксуңар деп койду. Бирок адамдары кагаздарын, баракчаларын көтөрүп алып кирип келишти баары бир. Ал жакта выставкада отурушпады, бирок кыдырып соцопрос жүргүзүп жүрүштү. Анан кийин бир-эки кыз жолугуп калып, мага сунуш кылышты эле, анан айттым, бул каржы пирамидасы, кечирип коем, мындай нерсе мен даже укпайм, даже убактын да билбейм, и даже сүйлөшкүм да келбейт дедим да. Себеби бул мошенничество десем, жок, андай эмес да, эмнеге антип ойлойсуң деди. WhatsApp номериңизди бериң, мен маалымат берем деди. Макул деп берип койдум. Мага жөнөткөндөн кийин мен ага айттым, Финика, Кудай буйрса, жакында уже жабылат, жакында сот иштери, процесс болот десем, жок, сиз жакшы билбейт экенсиз, толук маалыматыңыз жок экен, мына иштеп атпайбы, жабылбай эле деди. Эмне болду? Жабылды. Аны ачкан кишини түрмөгө отургузду. Жана биринчи жолу мен Россияда көрүлөк болчум, ошол компанияны активдүү массалык маалымат каражаттарында реклама кылган адамдарды да кошо түрмөгө отургузду. Акыры аягы Россияда дагы адилеттүүлүк башталды. Каржы пирамидалары менен аралаша баштаган адамдарды камай баштады. Бизде дагы ошол нерсеге барып барат. Ошон үчүн аралаша көрбөңүз, мындай нерсеге жол көрбөңүз. Дагы бир нерсе айтып кетчү нерсе эстеп кеттим. Каржы пирамидасында 90-жылдары элдин билими аябай, элдин финансылык жактан аябай сабатсыз болчу, жада калса Россиядагылар. Россияда салыштырмалуу сабаттуулар көп да бизге карагандачы, эли көп болгондуктан. Анан ошол жерде дагы жада калса күнүнө 60 миллион рубль тапкан адамдар болгон экен каржы пирамидасында. Ошолордун келечеги кандай деп ойлойсуз? Кандай болду деп ойлойсуз азыр? Азыр тилемчи болуп калышыптыр. Ар кимден карыз акча сурап. И 1 грамм байып кетпептир. Бир нерсе мындай чоң нерсе алып калбаптыр. Эмнеге? Анын дагы финансылык сабаттуулугу жок болгон, биринчиден, экинчиден андай акча буйрубайт дегенге далил да. Байлык акырындык менен топтолуп көбөйүп отуруп байлык пайда болот. Бат келген, тез келген миллиондор байлык алып келбейт. Лотерея утуп алгандарда көрүп жүрөбүз, лотерея утуп алган жөн келип калды. Утуп алган адамдын бир жакшы болгонун укпадык, көрбөдүк. Ишенбесеңиз YouTube'га кирип, те, кто выиграли лотерею десеңиз чыгат. Бирөө асынып алган, бирөөсүн өлтүрүп кеткен, бирөөсү кайра кедей болуп тилемчи болуп калган, бирөөсү бомж болуп кеткен, ошол сыяктуу. Ошон үчүн бат акчага чуркабаңыз. Акырындык менен, бирок көп жылдык береке жасайын. Көп жыл түшүндүрчү бир бизнес курайын. Көп жыл акча алып келчү мен актив курайын деп умтулуңуз. Бай адамдар эмне үчүн бай? Алар активдерди курушкан. Алар бир заматта түшүп калган акчага чуркаса, алар бир жолу түшөт, экинчи жолу түшпөй калат. Үчүнчү жолу түшөт, бешинчи жолу, төртүнчү жолу, алтынчы жолу, жетинчи жолу түшпөй калат. Бул тобокелге окшогон нерсе. Аны деле жасап коюш керек, бирок кошумча.
Каржы пирамидасы деген жокмун. Бат акча түшчү, мисалы үчүн валюта алып койдуңуз, мисалы үчүн мен долларды алдым 18-жылы. Доллар алып койдум, 20-жылы кымбаттап кетти, мен кымбат бата сатып, көрүп акча көрүп алдым. Бул муну деле жасап коюш керек. Бул спекуляция деп коет. Алып койдум, арзан мезгилинде кымбаттан сатып бердим. Бул да керек. Муну да жасап үйрөнгөнүңүз туура. Бирок бул тобокел өспөй да калышы мүмкүн. Түшүп да кетиши мүмкүн, Мисалы үчүн рубль түшүп кетти, билесиздер, 2014-жылы аябай катуу түшүп кетти. 200 000 рубль 130 000 сом болуп калды. 130 000 сомго айланып калды. 200 000 сомго алганбыз бир убакта, 200 000 сомубуз. 200 000 сомубуз 130 000 рубль болуп калды. Рубль түшүп кетти. Бир убакта 200 000 сом деген бир аз адашып атам, кичине мындай айтып койдум эле. Бирок курс түшүп кетип, ошол мен киргизген акча сом түрүндө аз болуп чыкты да. Не көрдүңүздөр, рубль ошондой нерсе. Так, ошого бул тобокел нерсе доллардагы бир секирип турат, ошо бирде утуп калышыңыз мүмкүн. Так, эгерде 5-10 жылга караганда, албетте 5-10 жылда алыс карасаңыз, доллар дайым баасында өсөт. Ошон үчүн доллар алып койгон туура эле. Эгерде акча сактайм десеңиз. Ошого мындай бат акча кылчу нерселер болсо болуп калсын, макул. Бирок каржы пирамидасында эмес да. Каржы пирамидасында бирөөнү күйгүзүп алдыңыз. Бир нерсе кымбаттап кеткен үчүн эмес. Так, кийинки проект бизде Финиканы айттык. Френдекс деген проект дагы Татарстандан чыккан экен, азыр жабылды. Бул жаңы проекттерден айтып кетем сиздерге. Эми кийинки чоң проекттердин бири бул батарея алуу. Жакында бир проекттерди көрүп чыктым. Мага жөнөтүшкөн экен. 250 000 сом саласың, 1 000 000 сомдук үйдү өзүң тандап аласың, сага проект берет деп. Ошол акчаны кайдан алып келет, кайдан таба алат дегенде, ошол лидерлер өздөрү эле жооп берип атышат. Сен чакырган 3 адам же башка бирөө чакырган 3 адам келип 250 000 сом салды, сен очередиң келгенде 250 000 сомдон 4кө бөлсөк, сен өзүңдүн жана үчөөнүкү. Бул 1 000 000 сом. 1 000 000 сомдук уже акча түштү, сага биринчи болуп берди. Үчөөсү бирок не болду? Үчөөсү убада алды. Сен да Кудай берсе очередь жеткенде, тигилер жаңылар келип 250 000 сомдон келип акчасын көтөрүп келгенде, ошол акчаны эсебинен сага батарея алып беребиз деген проект болду, көрдүңүз, Бирок ал проектке мүчө болуш үчүн өзүнчө акча берилет. Унутуп калдым, ал жака да акча бериш керек эле. Дагы бир проекттердин, Россиядан чыккан проекттердин бирине 70 000 сом же 1000 доллар же 2000 доллар берип, ошо цифраларын унутуп калдым, себеби ал өзгөрүп аткан болчу. Бир убакта укканымда 70 000 сом берип, кооперативке мүчө болот эле да. Кооператив ошонун эсебинен жашайт дейт эле. Ошон үчүн 6% төмөн процент менен биз үй беребиз. Ипотекадан көрө выгодный деп айтышат эле. Бирок логикасын карап көрсөк, биринчи логикасы бул эмне? Бир адам батарея алуу үчүн 3 адам акчасын берген бойдон очередте отуруш керек. Убада алыш керек. Каржы пирамидасынын негизги принциптеринин бири. 3 убада алды, 1 батарея алды. Эми 10 адам батарея алуу үчүн 30 адам убада алыш керек, акчасын берип коюп. Эми 100 адам алуу үчүн батарея, демек 3000 адам 3-кө көтөрөбүз, 100 000 адам батарея алыш үчүн 300 000 адам акчасын берип коюп, убада алган бойдон отуруш керек. Бул эмнеге алып келет? Бул деген келечекте очередь аябай кеч келе баштайт. 300 000 адамды табыш бар элестетиңиз. 300 000 адамды ошо 100 000 адамга бериш үчүн. Бул деген ишенгендер болот, кошулгандар болот, кошулбагандар болот. Бирок бул проект Кыргызстандын эле проектиси эмес. Кыргызстандын проектиси ал бат бүтөт. Ал эми СНГ мамлекеттеринде иштеп аткан Россиянын проектиси көбүрөөк убакытка иштейт. Себеби дегенде базар чоң. Эми өзүңүз ойлоңуз, СНГ мамлекеттеринде 236 миллион калкы бар экен. Анын 200 миллион орусча сүйлөп бири-бирин түшүнгөндө дагы 200 миллион бул базар. Бул базарда көбүрөөк иштейт албетте. Бирок барып 10 жылдар бою бул дагы ошого барат. Ошого барганда эмне болот? Ошого барганда жанагы очередь келбей атат. Мына 2 жылдан бери күтүп атам, 3 жылдан бери күтүп атам. Окуй, мен акчам керек эле, мен андан көрө машина же автоунаа бир нерсе алып алсам болмок эле. Мен көп күтүп калдым, окуй жана башка деген разборкалар башталышы мүмкүн. Биринчи эле коркунуч ушул. Жана сиз алган батир ошентип келди. Сиз ага жөн жай жашасыңыз кыйын. Эгер уятыңыз бар болсо, бар бир болсо жашай бересиз. Биринчи проблемасы. Экинчи проблемасы ал жерде 70 000 бердик, мүчө болдук. Мүчө болдук дагы, ошол мүчө болгондогу акча 70 000 элдерге бөлүнүп атат. Дагы мүчө алып келсең, ошол 70 000ди биз сага ушунча процент беребиз деп атат. Каржы пирамидасынын принциби болуп атат. Көрдүңүздөр, себебен адам чакырып келгени үчүн, ал акча киргизгени үчүн сага акча төлөсө, бул каржы пирамидасынын көрсөткүчү. Ушул жер каржы пирамидасы болуп атат. Инвестиция жагын карасак, анын башка проектиси бар, ошол компаниянын 2 дочерний предприятиясы бар, 2 бөлүмү бар. Бирөөсү батирлер боюнча, экинчиси эми инвестиция жагынан да мен таң калгам. Өзү 6%га алар элге карызга берип атса, анан
кантип бул 20% берип атат элге акча салгандарга? Кайсы жактан десең, башка акция жана башкаларга салып берип атат дешти. 20%, 25% бул гарантия десек, гарантия эмес, бирок ошол тегеректе 20-дан 25%га чейин берет деди. Анан кийин $1000 салганда, 1000 евро салганда, анын адашпасам 30-40% бул компанияга бөлүнөт экен, жана чакырып келгендерге бөлүнөт экен. Анан мен таң калып сурадым. Эми карап көрүңүз, мен азыр брокерге барып, азыр чын эле ушундай брокерге барып мен акция алсам, Coca-Cola атактуу фирмаларды мен көрүп турам, кайсы фирманыкын. Жада калса ал брокер өзү мага консультация берип, өзү тандап, же консультанттар болот, акча төлөйсүң процент. Ал сага өзү тежиштирип, ушул сенин учуруңа ушулар туура келет, сенин бюджетиң ушулар туура келет деп өзү консультация берет. Ошондой адамдарга мисалы үчүн мен 30% бербейм да. 5%, 10%, ушундай да. Көп эмес да. Бирок тиги проектке барып мен 30% беришим керек экен. Же 40%. Мен салган акчанын 30%, 40% элге бөлүнүп кетет экен. Мага андай инвестициянын эмне кереги бар? Мен 20-25%ды өзүм деле брокер менен же консультант менен сүйлөшүп, ошого процент төлөп, 70 000 төлөп кирип, анан кийин еще салган акчанын ошончосун берип отурбай, мен брокерге барып эле жасап алганым жакшы. Албетте муну билбегендер толтура, ошону пайдаланып бизнес кылып атасыңар, түшүнүп атам. Бирок келечекте адам түшүнгөндө мени алдаштыр булар 30%, 40% кирген акчамды жеп алыштыр, бири-бирине бөлүшүп дейт да. Жана эсиңиздеби, мен Колзон деген проект айткам, $3 төлөгөндө мен эмнеге төлөшүм керек деген суроо пайда болгон. Ошол көрүнүш болот. Бирок бул көп жылдар бою болот. Тиякта тез эле адамдар суроо берип, эч ким $3 салгысы келбегендиктен, ал проект уже ачкан кишиге кызыксыз боло баштады, адамдар акча салбай баштады, уже өнүгүүгө эч кандай акча болбоду. Албетте ал фирма жабылып калды. Дал ушул көрүнүш ушуга алып келет. Ушул көрүнүш ушул проектте болушу мүмкүн. Буга мен көбүрөөк ишеним менен айта алам да, ушундай болот. Бирок канча жылда болот эч ким айта албайт аны. Ачкан киши өзү деле айта албайт. Бирок божомол 10 жылга барбашы мүмкүн. Ошондой нерсе да. Бирок ким билет, айтып болбойт. Мисалы үчүн Бернард Мейдов деген АКШда 28 жыл бою ушинтип элдерге мен тияка акция, облигация алтам деп алдап, бири-биринин шапкасына бирине миңзейип 28 жыл бою жүргөн экен. Акыры финансылык чоң кризис болгондо адамдар акчалары менен ушунча көбөйүп калганда деп, адамдардын көбү эми акчам керек, ушул нерсем төлөп коеюн, бияк квартирамды төлөп коеюн деп акчаларын чыгара баштаганда, ал эч кимге акча төлөй албай калып, жаңы келгендер келбей калып, акчасын көтөрүп, ага чейин кризис болгон эмес да, элдер акчасын көтөрүп келген. Эч кимге төлөй албай калат. Төлөй албаганда андан бетер адамдар дагы көп акчасын чыгарыш керек болот. Ал чыгарайын десе акча төлөй албай калат проект, анан проект жабыла баштайт. Ошондон АКШнын торговый палатасы сотко берип изилдеп чукуса, көрсө, эч кандай акция, облигация алынган эмес экен. Мындай проекттердин элге берген пайызы чоңдот азыр 20-25. 20-25% бул чынында жаңы баштап аткан адам үчүн, инвестиция темасына жаңы баштап аткан адам үчүн бир аз көбүрөөк, өтө көп эмес бирок. 100%, 50% эмес жылына. Жакын, чындыкка жакыныраак экен, бирок бир аз көбүрөөк да. Ошол жагынан да бир аз күмөн санасак болот. Анан экинчиден лицензиясы жок азыр. Лицензиясы жок дегенде бул каржы пирамидасынын бирден бир белгилеринин бири. Инвестиция жасоо үчүн лицензиялары жок билишимче. Эгерде адашсам, комментарийге жазып коюңуздар. Мен изилдеп чукуп көргөндө жок, лицензиясы жок деп эле айтып атышат. Көпчүлүк билгендер айтып атышат да. Бул боюнча өзүбүздүн кругубуз бар деп сүйлөшкөн. Анан негизинен эмеде Россияда Центр защиты вкладчиков, прав вкладчиков деген өзүнчө ассоциация бар, мамлекеттик ассоциация болсо эле, ал адашпасам департамент ошол акча салгандардын укугун коргоп, аларга жардам берет. Пирамидадан жабыркап калса, мамлекет ошол бир жолу өмүрүндө бир жолу чындап пирамидадан чоң сумма жабыркап калса, ал өзүн өзү астына албасын деп жардам берет. Бул сонун программа экен. Азаматсыңар дедим. Кимдир бирөөнү силер өлүмдөн сактап каласыңар депчи. Кимдир бирөөнү үйсүз калып көчөдө калыштан сактап каласыңар. Жакшы проект. Элдер үчүн ошол проект элдерге көп маалымат берген аракет кылат. YouTube'да видеолору бар. Ошол мен айткан Батир боюнча проекти дагы чорный спискке киргизип атат. Кимдир бирөө мага ошол адистердин бири жок, бул каржы пирамидасы эмес деп атат. Бул ошон үчүн талаш маселе, 100% деп айта албайм. Бирок менин жеке оюм боюнча бул каржы пирамиданын жашыруун бир түрү. Көпчүлүк мен бир жакшы тааныштардын бири биздин үйгө конок болуп келип калып, 1 саат 2 саат сүйлөшүп отурганбыз. Ушунда мен толук маалымат алдым. Анын оозунан эмес, мен анын колунда кагазчадан окуп маалымат алып, андан сурап аттым, тактап аттым. Анан өзүм үчүн ошондой тыянак чыгардым. Бул каржы пирамидасынын жашыруун пирамидасынын бир түрү экен деген тыянакка келдим.
ошондой. Мындай прогноздорду мен көп жасадым, көп көрдүм, изилдеп чукуп көргөндөн кийин уже түшүнүктүү болот да. Бирок мен айткандай 99% учурда ошондой эле болот да. Же 90%, 95% дейли. Балким мен кээ бир адашкан жерлерим унутуп калышым мүмкүн. Себеби көпчүлүк учурда мен адашпагандыктан менде ушундай ой жаралып калган болушу мүмкүн да. Анча мынча албетте биз деле адамбыз, биз Кудай эмеспиз, адашабыз. Бирок 90 же 95%да чындап эле ушундай чыгат да. Ошо бул батири алабыз деген проекттердин көпчүлүгү, өзүнчө могу Россиядан келген проект дагы ошол эле көрүнүш болуп атат. Келечеги жабыла тургандай. Бирок канча жыл иштейт билбейбиз. Балким Бернард Мейдовдун проектисине окшоп 28 жыл жашайттыр. Балким. Бирок 28 жыл жашаган учурда деле, 20 жыл, 30 жыл жашаган учурда деле сиз бирөөнүн салган акчасын жеп кое атасыз да. Бирөө үйдү албай калат, ошонун убалына калып каласыз. Эгерде ошол күнгө келип калган болсо, келип калган учурда. Азыр деле мурункудан уже очередь көбүрөөк болуп калды деп өздөрү деле уюштуруучулар деле, лидерлер деле айтып атат. Мурун батыраак келчү да, эми азыр көбүрөөк күтүп калдыбыз. Себеби алармандар көп, уже очередте тургандар көп деп атышат. Ошол барып бул басаңдай баштайт. Эмне дегенде, баары тең эле мындай жаңы бир проект келгенде өзүнүн бир энтузиасттар болот, ошол проектке чуркап барышат, ачык адамдар да. Жабык адамдар, же болбосо түшүнүп туруп барбай калган адам, баргысы келбеген адамдар, же болбосо түшүнүп түшүнбөй туруп эле дегеле карагысы келбеген адамдар, ошолор бар да. Алар барбайт. Ошол себептен элдин баары бара бербейт. Ошон үчүн белгилүү бир деңгээлге келгенде уже ал проектке адам катталуу акырындык менен басаңдай баштайт да. Вот. Бирок базар чоң болгондуктан, бул Россия жана башка проект болгондуктан көбүрөөккө барышы мүмкүн да. Кыргызстандыкы батыраак жабылат. Биздин бизнесте деле ошондой. Мисалы үчүн Кыргызстанда сиз көп адамдардан мына айтып, көп адам азыраак адам каттала турган боло баштаса, уже энтузиасттардын көбү катталып бүттү. Эми акырындык менен ишене турган адамдар калды. Аларды акырындык менен ишендиребиз. Бир вариант ушул акырындык менен көп жылга стратегия алып иштеп каттап бизнесиңизди куруп өстүрө берүү. Биринчи стратегия, экинчи стратегия чоң базар, орус тилдүү базарга чыгуу. Мисалы үчүн жаңы чоң ачыла элек базарларга чыгуу, чет тилдүү базарга. Биздин мисалы үчүн компания 44 мамлекетте иштейт. Каалаган базарыңызда иштесеңиз болот. Кудай буйрса жакында дагы чоң мамлекеттерде AQSh, Мексика, Канада, Юго-Восточный Азия бул дүйнөнүн эң чоң базарларынын бири. Ошол жакта да ачылган турат. Мисалы үчүн ошон ачылуулар болуп эле келип атат. Демек басаңдоо болбойт. Басаңдоо болгон учурда деле артта калган адамдар өзүн утулуп калгандай сезбейт. Себеби дегенде ал акча берген акчасына продукция алды. Ал очередте 100 000, 200 000, 500 000 акчасын берип алып күтүп аткан жок ал. Окуй мен албай калам бекен деп тынч уктай албай калган жок. 500 000 сом же 250 000 сом мен үчүн чоң акча эле. Мен андан көрө ошол дагы 250 000 кошуп, андан көрө 30% квартиранын акчасын берип, 30% уже квартираны алып алганым жакшы эле деп тынчы кетип атканда, анан ушундай проблема башталат. Ошондо заявление жаза баштайт. Дагы бир жашыруун 100% каржы пирамидасы деп айта албайм. Бирок көпчүлүк белгилерине караганда ошого окшош көбүрөөк болуп атат. Дагы бир жашыруун каржы пирамидалардын бири Кыргызстандан ачылган болчу. Косметика, парфюмерия жана башкалар бар болчу. Кыргызстандын аттары менен чыгарды. 1000 сом берип катталасың буклеттерди алыш үчүн. Экинчиси 16 000 же 15 000ге продукция алып баштайсың. Деген дагы ошол жолго иштеди, окшоп иштеди. Көрүнүштөр ошого ошоду. Жылдыздарды тартты, шоу бизнес ырчыларын көбүн тартып, аябай активдүү реклама жасады. Азыркы учурда жабылып, биринчи атын өзгөрттү. Андан кийин эми косметика парфюмерия эмес, уже башка инвестиция багытта иштеп калды, адашпасам, же батир багытта иштеп калды. Көрдүңүздөр. Негизинен эмнеге ошол адамдарга бул продукция ошондой баада керек эмес, жана ошол продукция ошол баага татыбайт. Ошол сөздөрдү көп угуп аттык биз колдонуп көргөндөрдөн, жана сырттан мага окшогон адистердин ойлорун, пикирлерин укканда да ошол ойду айтып атышты. Негизинен бул проектти жаңы укканда эле түшүнүктүү мунаягы разбор менен бүтөт деп эле чечим чыгарып, тыянак чыгарып койгонбуз. Ошол разборлор болуп атты. Органдарда иштеген достор, тааныштар өздөрү дагы айтып атышты. По секрету айтып атышты, уже разборка болуп атат, мындай болуп атат. Мына кечке чукуп атышат, себеби дегенде ушундай косяктар бар. Элдер наразы болуп заявление жазып атат дешти. Көрдүңүздөр, Ошон үчүн бул жерде келген эле бардык проектке мынтип эле жабылып эле, жабышып эле каттала бериштин кереги жок. Бул боюнча албетте башында кичине сабаттуулугуңузду өстүрүп алып, себеби сиз артыңыздан адамдарды чакырасыз. Сиз жоопкерчилик алып атасыз аларгачы. Эртең алардын жүзүн карай алчудай болуш үчүн, алар эртең сиздин жүзүңүздү карабай тескери басып калган деңгээлге барбаш үчүн бардык эле проекттерге жабышып каттала бериштин кереги жок. Өзгөчө акча сал деген проекттерден этият болуңуздар. Себеби дегенде сиз өзүңүз эле акча салбайсыз, элдерди да салдырасыз. Эртең мен айткан окуялардай болуп, толук түшүнбөй анан ура биякта адамдар көп акча табатты деп акчага көзүңүз жанып, ач көздүк менен барып алып эртең
же Кудай сактасын түрмөдө болуп калбаңыз, же болбосо тиги орус кишидей болуп өзүңүздү асуалгыдай деңгээлге барып калбаңыз. Ошондой абалда болбош үчүн мен сизге сунушум негизинен бул теманы жакшылап изилдеп билип коюңуздар. Убактыңызды аябаңыздар. Эртеңки күнү мен акчамы алдырып койдум, мен үйүмө алдырып койдум, же мен жаман абалда калдым деген күнгө барбаш үчүн алдын ала бул теманы жакшылап изилдеп коюңуздар. Анда эмесе мен ойлойм бул тема сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Эгерде сизге тема жаккан болсо, лайктарды басабыз. Мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдар менен бөлүшөбүз. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Финансылык каржы пирамидалар темасында, тармактык маркетинг темасында, бизнес маркетинг темасында эң күчтүү адистердин бири.